Эл журт силерге да кайрылам, жаман комментарий жазгандарга өзгөчө кайрылам. Бизге окшогон эле карапайым элсиңер. Биз дагы ушул 94-95 жылдан бери Россияда бир дагы балдарыбызды таштап коюп, ошол жакта иштеп, ушул жерлерди алып, ушул канча жылдан бери бүтпөй атат үйүбүз. Элчилап бир жылда, 2 жылда бүтүрүп салган жокпуз. Канча жылдан бери 10 жылдап эмгегибиз кетип атат ушул жака. Тапканыбыз чычкандай ташып келип ушул жерде кылып, эми элдей болуп жашайлы деп атканда мынандай кылып түрттүрөбүз, минтебиз деп коркутуп келесиңер. Уйку жок бизде. Тынч уктай да албай калдык. Ушул жана ооруп калгандар болду деп атасыз. Эми ушул маалыматты уккандан кийин үйүмдү алдырып ийеткем деп сана тартып ооругандар болуп Үйүң атабы? эмес, кошелегиңди акчаңды жоготсоң кандай неме болосуң, туурабынан мондай салып койгон үйүңдү бул жерде эле оңой акчага келген эмес да. Ошол канча эмгектерин баарын чогултуп, канча эч нерсе кылбай, ичпей, жебей чогулткан эмебизди ушинтип бир күндө бузуп салабыз деген туура болобу? Ушу мэрге да мен такыр түшүнбөй койдум. Ушу мэрди